Тамак аш өндүрүшүн жакшыртуу максатында өтүүчү дүйнөлүк саммит Бишкекте талкууланды. Азык-түлүк коопсуздугуна арналган иш-чара июнь айында Рим шаарында, андан соң күзүндө Нью-Йорк шаарында болот. Бириккен Улуттар уюмунун аянтында уюшулуп жаткан саммитке Кыргызстандагы катышып, өзүнүн сунуштарын берип талкуу жүргүзөт. Көп өлкөнүн башын бириктирген жыйында алдыңкы 10 жылда үрөндөн баштап дасторконго чейин продукциянын сапатын жакшыртуу, өндүрүлгөн азыкты үнөмдүү пайдалануу жана азык-түлүк коопсуздугун калкка жеткиликтүү камсыздоо маселелери талкууланат. Бул багытта Жашыл климат фонд Кыргызстанга грант катары каражат бөлүп, бир нече багыт боюнча долбоорлорду ишке ашыруу каралган. The Secretary General of the United Nations has convened a food. Жашыл климаттык фонду $10 миллион каржылап, ондон ашык ири долбоорлорду ишке ашыруу каралган. Бул боюнча Кыргызстан менен келишимге жетиштик кол коюлган акча даярбойдон турат. Каражаттын көлөмү $50 миллион чейин барат жана бул чоң грант болуп эсептелет. Максаты элди сапаттуу тамак аш менен камсыз кылуу. Каражат элдин азык-түлүгү менен тамактануусун жакшыртууга жумшалат.